Саламатсыңарбы балдар? Азыр класстан тышкаркы окуу сабагы. Бүгүн биз Алык Осмоновдун Китепти сүй деген чыгармасын окуйбуз. Сабагыбыздын максаты ыр менен таанышып, анын идеясын ачып түшүнөбүз. Ырды окуп түшүнүп, суроолорго жооп бере алабыз. Ой жүгүртүүбүз, эске тутуубуз, көңүл буруубуз өнүгөт. Ыр аркылуу китептин баркын билебиз. Китептерди таза сактоого үйрөнөбүз. Бул ырдын автору балдар Алык Осмонов, кыргыз элинин улуу акыны. Алык Осмонов Китепти сүй. Китепти сүй, баркын бил, китептин көп акылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Сүттөй таза тилеги, деңиздей кең талабы, көктөй тунук акыйкат, анын ар бир барагы. Таалай жолун көрсөтүп, чакырып турат келчи деп, арамдыктан тазалап, жакшылыкка ээрчитет. Ошондуктан баркын бил, кирдебесин бир четти, сыя төгүп булгабай, жакшы сакта китепти. Эми балдар суроолорго жооп беребиз. Китепсиз билим алууга болобу? Кандай балдар китеп менен дос боло алат деп ойлойсуңар? Китеп силерди кандай сапаттарга үйрөтөт экен? Китепти кандай сакташ керек экен? Китепти барктабаган балдарга эмне деп кеңеш берет элеңер? Анда эмесе үйгө тапшырма балдар. Ар бириңер өз китебиңерди карап чыккыла. Баары таза, сыртталган, айрылбаган бекен? Китепти ыйык экенин унутпагыла, бул ырды жаттап алгыла.